Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен бүгүн силерге телефондо конференция кылуунун, окуучулар менен кайтарым байланыш кылуунун эң оңой платформасын көрсөтүп берейин. Бул платформаны биз биринчи Play Marketке кирип, конференция по телефону деп жазышыбыз керек. Жазганда эле мындай болуп биринчиде турган программа чыгат. Бул программаны басып, биз телефонубузга установка кылып алышыбыз керек. Эң биринчиден бул платформа Zoom'дан дагы оңой, жеңил экен. Катталуу дагы абдан жеңил. Кимде ким Zoom'га каттала албай, конференция кыла албай, окуучулар менен кайтарым байланыш кыла албай жатса, мына ушул платформаны көчүрүп алып иштесе абдан жеңил болот. Буга катталуу дагы абдан жеңил. Мынакей бул көчүрүлүп жатат бул программа. Көчүрүлдү телефонубузга. Бул жерде открыть деп чыгып калат. Биз эми бул Play Market'тен чыгып, телефонубузда бетине мындай болуп программа пайда болду. Эми ушул программага басып регистрация кылабыз. Буга да регистрация кылуу жеңил деп айттым жогоруда. Байтиге киребиз. Мына бул жерге электронный почтаны жазсак болот, бирок андан да жеңили биз бул Google менен катталсак абдан жеңил катталабыз. Мына ушул белгини басабыз. Бул белгини бассак биздин өзүбүздүн аккаунттарыбызды сунуштайт. Кайсыл аккаунт менен катталасыз деп, мына мен экинчи аккаунтум менен катталайын. Мынакей уже сиз катталдыңыз. Катталдым мен тез эле. Мына бул жерден биз алдын ала конференцияны пландап алсак болот. Бул сиздин личный код. Ушул код аркылуу биз конференциябызды баштай алабыз. Эми бул жерден биз конференциябызды баштайлы. Бул бөлүмдү басабыз. Басканда мына бул жерге биз жанакы кодду жазышыбыз керек. Биз аны жазып отурбай эле мына бул птичканы басып койсок, код чыгат, аны бассак жазылып калат. Анан окейди басабыз. Окейди бассак конференциябыз башталат. Разрешениелерди басып койбосок кире албайбыз. Интернет мынакей мындай болуп камерабыз чыгат. Бул жерден камераны өчүрүп койсо болот. Бул жерден звукту өчүрүп койсо болот. Звукту күйгүзүп, камераны күйгүзүп койсоңуздар болот. Эми мен сиздерге окуучуларды кантип кошобуз? Сиз ссылка жибергенден кийин биз окуучуларды кошушубуз керек. Zoom'га эле окшош. Аны мен көрсөтүп коем. Бул эң четтеги бул белгини, адамдардын сөйлөкөтүп турган белгини басабыз. Муну басып биз окуучуларыбызды кошуп турабыз. Эми биз окуучуларыбызды кантип чакырабыз? Окуучуларга ссылкабызды кантип жөнөтөбүз? Ал үчүн мына бул четиндеги плюс белгиси менен адамдын сөйлөкөтүп турган белгини басабыз. Бассак мына Telegram аркылуу, WhatsApp, Facebook аркылуу, электрондук почтабыз аркылуу ссылканы жөнөтсөк болот. Биз WhatsApp аркылуу жөнөтөлү. WhatsApp аркылуу мен бул өзүмдүн классыма жөнөтүп көрөйүн ссылканы. Анан бул жерге дагы жазып койсок болот. Ссылкага кириңиздер деп жазып койсоңуздар болот, мынтип жиберсеңиздер болот.
ушул ссылка аркылуу эле окуучуларыңыздар конференцияңызга кошула берет. Жана окуучуларыңызга дагы эскертип коюшуңуз керек. Бул программаны телефонго алдын ала көчүрүп коюшу керек. Катталбай деле койсо болот, окуучулар жөн гана көчүрүп коюп, сиздин жиберген ссылкаңыз менен кирип, сиз менен кайтарым байланыш кылып катыша берсе болот. Анда бул программа жакса, көчүрүп алып иштесеңиздер болот. Саламатта калыңыздар.